Саламатсыздарбы, урматтуу Элдор Дали YouTube каналынын көрмандары, мугалимдер, устаттар, билимге кызыккан бардык жарандар. Бүгүн сиздер үчүн эң кызыктуу темада пайдалуу кеңештерди беребиз. Бүгүнкү биздин темабыз кандай кылсак биздин смартфондун, Android смартфон телефондун заряды көп убакыт жетет. Ушунун сырларын, негизгилерин сиздерге айтып өтөбүз. Эгерде даяр болсоңуздар, биз баштайбыз. Албетте, бул маалыматты алуу үчүн бул видеого лайк басып коюңуз, өзүңүздүн пикириңизди комментарийге жазып, досторуңуз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Биз баштайбыз. Телефондун заряды узак мөөнөткө жетүүсү үчүн биринчи ыкма мындай болот. Эң негизги ыкмалардын бири, функциялардын бири бул мына көрүшүңүз мүмкүн, бул биздин смартфон телефонубуз. Карасаңыз, бул жерде 1, 2, 3, 4, 5. Мына көрдүңүз, 5 та окно ачылган. Папкалар үчүн жана приложениялар үчүн. Көпчүлүк инсандарда дагы ушундай телефондо окнолор көп ачылат, папкалары көп, оюндары көп болгондугу үчүн. Албетте, биз телефонубуздагы мындай окнолорду азайтышыбыз керек. Бул үчүн мына ушул папканы көрүшүңүз мүмкүн, бул папканы биз кийинки окного алып баруу үчүн бир жолу басып, бул жерге бош жерге коюп коюшубуз зарыл. Мына дагы бир ушул приложенияны алып, мына бош жерге коюп коюу зарыл. Эми карасаңыз, мына 1, 2, 3. Мына 3 окно гана калды. Эгерде канчалык көп окно болсо, ушунчалык тез сиздин зарядыңыз кетет. Ошол нерсеге жакшы көңүл буруңуз. Телефонду карап, ашыкча окнолор ачылып калган болсо, аларды албетте кийинки окнолорго өткөзүп, окнолордун санын азайтуу зарыл. Мына бизде азыр 3 окно калды, көрүшүңүз мүмкүн. Андан кийин керексиз приложенияларды албетте өчүрүү зарыл. Керексиз приложенияларды дагы өчүрүп салсаңыз, ошол учурда зарядыңыз көп убакытка жетет. Биз ойлойбуз, бул биринчи функция сиздерге жакты. Бул функцияны дагы бул видеодон кийин албетте аткарып көрөсүздөр. Эми сиздер үчүн дагы кийинки кызыктуу бир функция, телефон зарядын көп убакытка жеткирүү үчүн. Бул албетте бардыгыбыз билишибиз мүмкүн, бирок колдонбойбуз. Мен сиздерге сунуштайм. Телефондун яркостун колдонуу болуп эсептелет. Мисалы, эң жогору деңгээлге коюп койсок, бул дагы телефондун зарядын азайышына себеп болот. Ошондуктан ортодо тургандыгы маанилүү. Кечинде албетте андан да кыскартып коюуга болот. Керектүү учурда бул деңгээлин жогорулатып коюп колдонсоңуз болот. Керектүү учурда гана. Калган учурларда яркость ортодо тургандыгы маанилүү. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, мына көрүшүңүз мүмкүн, 2 функцияны айтып өттүк. Бул 2 функция дагы зарядты үнөмдөө үчүн кызмат кылат. Ал эми сиздер үчүн 3-чү функция бул албетте интернетти керектүү убакытта гана колдонуу. Эртенен кечке чейин интернет күйүк турса дагы, бул сиздин зарядты тез азайышына себеп болот. Ошондуктан керектүү учурда гана интернетти күйгүзүп, колдонуп, андан кийин дагы өчүрүү зарыл. Бул сиздин зарядыңызды үнөмдөлүшүнө себепчи болот. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, мугалимдер, устаттар, билимге кызыккан бардык жарандар. Бул биздин айткан 3 маалыматыбыз сизге пайдалуу болгон болсо, албетте биз кубанычтабыз. Видеону көрүп, андан кийин аткарып көрүңүздөр. Эгерде бул видео жаккан болсо, албат лайк басып коюңуз, комментарийге өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз жана досторуңуз менен бөлүшүңүз. Алар дагы бул видеону көрүп, өздөрүнүн телефонун батарейкасын, зарядын узак мөөнөткө жеткирүү жолдорун үйрөнүп алышат. Бул жөнөкөй жолдор болду, бирок колдонсок биздин телефонубуз узак мөөнөт иштейт. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим онлайн курсу командасы. Ийгиликтер болсун.